Быйыл республика боюнча 11-класста 62 000 окуучу аяктап жатат. Алардын негизги максаты келечекте жогорку окуу жайга өтүү жана мыкты кесиптин ээси болуу. Ал эми канткенде мыкты кесиптин ээси боло алат? Кесипти кантип тандаш керек? Кесип тандоодо эмнеге басым жасаш керек? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүгө карата биз атайын абитуриенттерди жана бир нече конокторду чакырганбыз. Аларды дагы катар менен студиябызга чакырып алып маекте баштайбыз. Алгач дал ушул быйылкы абитуриенттер Айгүл Исраилованы, Бекзада Айдарбекованы, ошондой эле дал ушул абитуриенттерге дагы өзүнүн кеңешин айткан номер 77 гимназиянын тарых мугалими Гүлнара Шокееваны студиябызга чакыралы. Быйыл бүтүрүүчүсүңөр, анан силердин эле мектепте канча окуучу бүтүп жатат? Биздин класста бардыгы биригип 30дай окуучу бүтүп жатабыз 11-класста быйыл. Бир эле класспа? Ооба, бир эле класс 11. Мисалы бир жагынан толкунданасыңар, бир жагынан кандайдыр бир деңгээлде коркуу сезимдер болуп атат, Анан даярдыктар кандай болуп атат? Даярдыктар мен оюмча жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде жылдын башынан эле биз даярданып баштадык. Албетте толкундан болот экен 11-класста бүтүп жаткандан кийин, бирок ошол эле учурда коркуп да жатабыз өз алдынча. Өзгөчө эмнеден коркуп атасыңар азыр? Мына жогорку окуу жайга өтөбүзбү, өтпөй калабызбы деген сезимдер? Өзгөчө азыркы убакта жалпы республикалык тест болот жакын арада. Ошого балким толугу менен бийик балл албай калабызбы же өтүүчү балдан жетпей калабызбы, албетте болот экен мындай ойлор. Анан ошондон коркуп жатабыз. Мисалы сиз келечекте кайсы кесиптин ээси болгуңуз келип атат? Мен келечекте юриспруденция. Юриспруденция. Анан ал үчүн кайсы сабактарды тандап алдыңыз? Тарых жана английский. Сизчи, Айгүл? Мен болсо келечекте педагог болгум келет. Кошумча сабагым болсо меники да тарых, английскийди тандадым. Быйылкы сиздердин мектептеги бүтүрүүчүлөргө карата кандай даярдыктар болуп жатат сиздер тараптан? Кандай иш-чаралар уюштурулуп атат дегендей? Ар бир күндүн өз алдынча даңкы бар, ар бир айдын өз алдынча баркы бар дегендей бүгүнкү күн даңктуу деп эсептейм. Анткени турмуштун путевкасын колуна алып, мектеп босогосун аттап чыгып, турмуштун шаарына аралашып жатышат. Анан бул жерден деген чындыгында кандай десек, ар бир адамдын көкүрөгүн уялаган жылуу сезим, алда элеген максаты, көздөгөн багыты болууга тийиш. Анан деген бул жерден деген эң негизгиси бул куру кыял эмес, жел сөз эмес, кандайдыр бир келечекке алып баруучу реалдуу план болуш керек да, ал куру эле кыял болбой. Анан чындыгында жаш адамдын тагдыры өз колунда деп айта алам да. Себеби дегенде кээ бири чынында мындай тынчтанбай, мындай бир максаты бар, багыты бар болуп даярданып, мен мындай алам деп, жогорку балл алам деп көздөгөн болсо, айрымдары келечеги жөнүндө тынчтанышат. Чындыгында ар бир абитуриенттин тагдыры өз колунда. Сиздердин мектептерде канча окуучулар бүтүп жатат жана сиздер мугалимдер тараптан аларга кеп кеңештер кандай болуп атат дегендей? Бир 100дөй болот. 100 баладай бүтүрүүчүлөр. Анан бизде комплектование көп, 2242 бала окуган чоң гимназия, мектеп гимназиясы. Анан мисалы мен өзүмчө бир 5 баланы тарыхка кызыктыра албасам, 5 балага тарыхтан бир олимпиададан чыгара албасам, анда мен базарга эле кетишим керек да. Тарых сабагынан берем мен. Тарых сабагы бул өтө маанилүү сабак. Мисалы үчүн эконом факы барса да тарыхтан берет, юрфак барса да тарыхтан берет, дипломат болсо да тарыхтан берет, милицейскийге барса да тарыхтан берет, госуправление. Менин сабагым өтө балдар үчүн маанилүү. Көпчүлүк сабактан дейли, тарыхтан экзамен берилет. Бул негизги сабак деп сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Ошол эле учурда окуучулар үчүн, мисалы, сиз өзүңүз көбүңөргө ушул тарых байланыштуу болуп калат деп кошумча бир курстарды өтүп, кошумча сабактарды өтүп даярдап атасызбы? Биздики гимназия болгондуктан тарыхтан кошумча сөзсүз бар. Даярдалат. Биз деген 8ден баштап, 8-класстан баштап эле даярдайбыз. Анан 11-класстан бир жыл калганда эле даярданам дегенге мен түшүнбөйм. Ошо негизги сабакты кошумчага уже киргизген. 8-класс. Келип атышабы сизге кошумча өтөбүз? Кошумчага келишет. Же айла жок эле жазылып койгон үчүн эле келип атышабы? Жок, биз айла жокту жазбайбыз. Айла жок, баягы мойнунан байлаган ит ууга жарабайт. Биз андай балдарды жазгыбыз деле келбейт. Өзүнүн бир жүрөгү каалоосу болбосо, аны кантип биз мындай кызыктырабыз.
Дал ушул абитуриенттер туурасында дагы кыскача сюжет даярдаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырып, жакшы кеңештерди алабыз. Учурда окуу жылы аяктап мектеп бүтүрүүчүлөрү абитуриент болуп турган чагы. Алардын алдыга койгон максаттары кандай болуп жатат жана кайсы кесиптин ээси болууга даярданып жатат деген суроолорго жооп алдык. Кесип бул кичинекей кезде кыял болсо, азыр мындай кандай десем, бир тиянакка келчү нерсе болуп калат экен да. Анткени бүткүл жашооң ошого байланыштуу экен. Анан мен азыр ушул кесип тандоодо аябай көп ойлондум. Кичинекейимде мугалим болом же мындай доктор болобун деп ойлосом, азыр окуп билгенге башка нерсени ойлоп калдым. Экономист, менеджмент жагын тандап атам. Ошого байланыштуу математика, тарыхты кошумча сабакка тандап алдым. Экономист болом деген айдайым бул кесипти тандап калуумдун себеби бир туугандарымдын баары экономист болгондугунда дейт. Себеби кийин жумуш таап кетүү мага оңой болот. Жогорку окуу жайларга өтөрүмө өзүмө толук ишенем, бирок ошентсе да даярданып жатам дейт. Азыр даярдык аябай жакшы деп ойлойм. Менин оюм боюнча аябай жакшы. Анткени бардыгыбыз ар кандай кошумча сабактарга барып окуп атабыз. Менин оюмча жакшы эле, мугалимдердин баары бизге аракет кылышат, жакшы тапшырып алга деген сыяктуу кошумча дагы тереңдетилген сабактарды киргизишип аракет кылып атабыз деп ойлойм. Ал эми Диана окууну бүтүп жатканыма бир жагынан сүйүнсөм, экинчиден коркуп жатам дейт. Бирок кесип тандоо оңойго турган жок. Ата энем юрист бол дегенде карабай, башка кесипти тандап алдым деп сөзүн алды. Буюрса ошо 11-классы бүтүп атканына бир чети сүйүнөм. Бир чети бирок өзүмө корккон, өзүмдүн жашоомун өзүм чечип жүрчү убакыт болуп келгенде аябай корком. Бирок даярдыктар азыр буюрса жакшы эле даярданып атабыз, буюрса өзүбүздүн келечегибиз өзүбүздүн колубузда дегендей кылып. Мен өзүм келечегим айтсам, менин кесибим бул өзүм мугалим жагын тандагым келет. Окуучуларды мисалы окутуу, аларга билим берүү, алар менен даярдануу бул өзүмдүн кичинекей кезинде, балалык кезимде эле бул максатым болуп эсептелет. Буюрса ошол жакты тандаганга аракет кылып жатам. Келечекте мугалим болом деген абитуриент өз сөзүндө учурда мен ар тараптуу даярданып жатам дейт. Буйруса өтүп кетсем, Мишен Аларабаев атындагы университеттин же Бишкек гуманитардык университетинин студенти болом дейт. Башында деген бул мен өзүмчө курстарга барып жаткан болчумун, бирок анын ортосуна чыдап алдым десем болот. Чыдап азыр өзүмчө үйдөн эле, мисалы китеп болбосо интернеттерден карап ар бир эмесин сурап атам, бирок ошо билгендерден мугалимдер болобу же андан кесиптерден ошо ар бирөөсүнөн сурап атам, кандай болот, кандай жак тандаш керек, кайсы университетке барыш керек буюрса тандоодомун да. Абитуриенттердин катарын толуктаган Айчолпон классташтарынын ичинен өзгөчө кесипти тандап алган. Бул тууралуу өзү кеп салды. Хоббим деген алектенген художественный академияга тапшыргым келет да, сүрөт тартканга кызыгам. Ошо башында деген элдердин баары эле мени врач катары көрүшөт да, мен ошол жака сен мындай кандай десем лайыктуусуң деп айтышат. Бирок мен кандай деп тартынып, коркуу сезимдер пайда болду, ошол жака алым жетеби, күчүм жетеби деп. Ошондон азыркы мезгилде художественный академияга тапшырайын деп атам. Жана ушу мектептен тышкары репетиторлор нанимать этип, кошумча сабактарды алып атам. Окуу жайды бүтүп алган соң өз кесибиң менен жумуш таап кете аларыңа ишенесиңби деген суроо көптүн көңүлүн бурса керек. Айчолпон бул жаатта өзүмдүн кесибимди ар дайым таштабайм, жумуш таап кете алам деп ишеничтүү жооп берди. Дизайн факультетине тапшыргым келип атат. Анан такыр эле болбой калса, мисалы, ошо өзүмдүн эмгегимдин көргөн эле бактылуу болом, бирок деген ошо акча табуу маселесин ойлогондо мектептерге деле сүрөт сабагынан берсем болот, же өзүмдүн мындай жеке менчик курстарымды ачсам болот. Жана кандай десем, ушу азыркы мезгилдеги биздин маданиятыбыздын, ушу кийимдерибиздин түзүлүшүн да өзгөртсөм болот. Ошентип мен деген мындай эптеп бир нерсеге салымымды кошоюн деген эле максаттамын. Мына ушундай сюжеттен кийин биз азыр Билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдуманап Жолдошевди, ошондой эле Кыргыз Улуттук университетинин доценти Рапия Исаеваны студиябызга чакыралы. Быйылкы абитуриенттерге карата министрлик тарабынан кандай даярдыктар, кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Ушул жөнүндө бир аз маалымат берип өтүңүз. Быйылкы абитуриенттердин жакшы кесиптерди тандап, өзүнүн жөндөмүнө тандап келишин министрликтен өткөн жылдын
аягында эле окуу жылынын башталышында өткөн календар жылдын аягынан баштап бир топ иштер жүргүзүлдү. Жалпы республика тестирлөөнүн жүргүзө турган көз карандысыз компанияны тандоо боюнча тендер жүргүзүлүп, ал аныкталды. Аныкталган компания тийиштүү документтик жана башка маселелерин чечип, убагында каттоо иштерин жүргүзүп, ошону менен катар эле күн сайын дебейин, жума сайын жалпыга маалымат берүүчү каражаттарда быйылкы өтө турган тестирлөөнүн жол жобосу жөнүндө түшүнүк берип келе жатат. Андан башка азыр бүгүнкү күнгө чейин 45 миңге жакын, бир аз жетпеген жогорку окуу жайга окуйм деген жаштар тесттен өтүүгө ниетин билгизди. Алар уже азыр каттоодон өтүп, 16-сында биринчи этабы башталат. Ошондо 17-синде, 18-inde башталат, 16-сы күнү дагы ким кечигип калса, укпай калдым дегендер бир күн эрте кайрылып, тийиштүү документтерин көтөрүп барып каттоодон өтсө болот. Андан кийин 18-inde, 19-unda дагы экинчиси болот, анын да бир күн эрте ошондо болсот. Анан элге маалымат катары 125тен ашык Кыргызстан боюнча пункт бар өткөрө турган. Бул ар бир райондо, анан көпчүлүк эл жашаган кыштактарда, мектептерде. Бардык жерге кайрылып, ошол жерден каттоодон өтүп, тестирлөөгө катышса болот. Айырмасы былтыр 260 беле, быйыл 320 сом болду. Ар бир тесттин баасы ошондой. Ушул айтылган май айында башка мамлекетте болуп командировкада жүйөлүү себептер менен катыша албагандарга 23-24 июнь күнү кошумча жылдагыдай эле тестирлөө жүргүзүлөт. Ошонун алдында бир 3-4 күн каттоо жүргүзүлөт. Ал эки гана жерде, Бишкек жана Ош шаарларында. Сизге да суроо жаталчы, мына чоң университеттердин бири болгон Кыргыз Улуттук университетинде быйылкы абитуриенттерге карата сиздер кандай даярдыктарды көрүп атасыздар? Кабыл алуу комиссиясы иштеп атат. Былтыркы иштеген комиссия былтыркы иштейт, быйыл да иштейт. Министрликтен берилген талаптардын, коюлган талаптардын негизинде азыр буга чейин ачык күндөр өттү студенттер үчүн, абитуриенттер үчүн. Сайт атайын сайт ачылып, университеттин сайтында жерде керектүү материалдар баары изилинип коюлган. Бардыгы даярдыктар жакшы жүрүп атат деп айтсам болот. Кандай абитуриенттерге сиздердин окуу жайда мындай жеңилдиктер каралган? Жеңилдик жок. Мындай жеңилдик бул жерде баягы правительство өзүнчө бюджеттин месталарды берет да. Ошол жерден бир эле категория бар. Ал категория баягы льготники деп коет. Ал жанагы тоголок жетимдерге, жана анан инвалидтерге гана. Жеңилдик дегенде баягындай жөн эле монтуп конкурсу жок, конкурстан тышкары атаныш жок эле жетелеп барып киргизүү эмес. Ал жерде жанагы жеңилдик бериле турган категория бөлүнүп коюлган. Ал жерде тоголок жетим балдар жана эне атасынын кароосунан ажыратылган балдар, эне атасы болушу мүмкүн, бирок соттун чечими менен анын кароосунан ажыратылып, интернаттарда, башка жактарда каралып жүргөн балдар. Бул жерге жанагындай опекунство дейт, мына багып алып эметкендер кирбейт ал жерге. Андан башка майып балдар биринчи, экинчи группадагы, андан башка теги Аксы окуясы, Ош окуясы, Апрель революциясы дегендеги каза болгондордун балдары ошол категория өзүнчө чогулуп, буларга өзүнчө орун бөлүнүп берилет. Өздөрүнүн арасында конкурс болот. Ошол балдардын арасында конкурс болот, тапшырган балдардын арасында конкурс болот. Чын эле барып эле ошол категория кирсем эле барып түп-түз кирип кетем деп туура түшүнүш керек да, муну туура түшүндүрүш керек. Ошолордун арасында өзүнчө конкурс болот. Ошолордун арасы, ошолордун тыңырактары, ошонун көбүрөөк бала алгандары өтүп кетет ал жерден. Кесип тандоодо эмнесине басым жасадыңыздар? Балким мындай көпчүлүгү окуу жайдын көлөмүнө карап ушул жакта окусам деп алышат. Же болбосо кесиптин бир атактуу мындай атына кызыгып тандап алышат. Айрымдар болсо бул акча табуу жолуна карашат. Силер кесипти эмнесине карап тандап атасыңар? Өзүм кызыгуума карадым. Себеби дегенде үйдө ата-энем мага айтышты,
кайсыл жакты тандабасаң дагы ошол жакта колдоп кетебиз депчи. Ал мындай эң маанилүүсү ал жактан жакшы билим алып, жакшы адис болуп чыксам болду да мен үчүнчү. Жакшы. Сиздерде мисалы окуучулар быйылкы бүтүрүүчүлөр менен кеңешип атасыңар, анан бул жерде көпчүлүгү жогорку окуу жайда самашат эмеспи? Бирок ошол эле учурда мындай айрым азыркы көпчүлүгү мындай ойлонуп туруп кесиптик лицейлерге, ушуларга да басым жасап калышты да. Мына ушул жагында тандагандар болуп атабы же баардыгы эле жогорку окуу жайга барып эле окуп калсак деп атышабы? Жок, ар кандай кээ бири эмгек жолунда иштөө менен баштагысы келсе, айрымдары жана кесиптик лицейлерди тандаганы бар, повардыкын тандаганы бар, тигүүнү, слесарь, баардык иштер башталат майдадан, аны байкабайт майдадам деп. Майда лицейлерден жогоркуну көздөй эле, майда өзүнүн шыгына жараша майда лицейден баштап ошо жактан кесибин улантып, андан ары улантам деген дагы окуучулар бар. Бүт эле жогоркуну каалаган жок. Азыркы балдар өтө акылдуу. Абитуриенттер жаңылбай кесип тандаш үчүн эмнеге басым жасаш керек? Канткенде туура кесип тандай алат? Эми бул кесип тандоо аябай мындай айтканда аябай актуалдуу да негизи мындай адам турмушунда. Эми кесип тандоодо мындай болот атпайбы? Бул тандоодо туура эмес тандапты, туура тандоо дегенин дагы бир объективдүү, субъектив себептери бар. Биринчи субъектив себепти балдар өзү бир баштагандан эле өзү кичинекейинен баштап эле болом деген максат болот. Ошону туура тандаш керек. Бирок ал максат баягы 11-бүткүчө өзгөрүлө берет. Өзгөрүлүп келе берет да анан кийин ортодан баягы бала алат. Бала алып университетке келет. Бирок өзүнүн каалаган кесиби бөлөк. Бирок анын баалы жетпей турат тияка. Тияка өтөйүн десе жетпейт. Например, мен мисалы үчүн медициналык окуу жайларына да. Анан бюджеттик месталарга баалы жетип турат дагы ошого өтүп кетишет. Ошондо эле бир күндө эле бузулуп калып атат булардын максаты. Бул субъектив себептер. Объектив себептери тандоодо эмне үчүн тандабаган себеби менен азыр балдар ушу айтышы мүмкүн өзүлөрү деле. Көбүрөөк кийин иштеп тапканда кызматта акчаны көп табыш керек жагын карашат да. Бирок ал андан эмес. Чоңураак жагын тандашат. Ошол жумуш табылуу жагын караш керек да азырчы. Азыр бизде актуалдуу ушул болуп атат. Жумушту табылганына, кээ бир баары юристтер көп, экономисттер көп деп айтып атпайбызбы? Бирок алар баары тең жумуш таппай эле да. Жумуш жок да аларга. Аны карашпай эле. Жумуш эмнеге жетишпейт? Мисалы үчүн мугалимдер мектептерге жетишпейт. Эми үчүн мугалим болуп алышып туруп кайра барып иштебей атышат. Анткени иштебесең мугалимдин зарплаты аз. Айылдарга барып иштегиси келбейт. Анан ошондо кесибин тандап алып, бүтүп алып да иштебей кетип атышат. Ортодон таштап кеткен студенттер да бар көбүнчө. Мен туура эмес тандаптырмын деп. Анан кийин эмеге карабай, мисалы үчүн жана ортодагы баалына карабай, же обязательно сөзсүз эле бир жогорку маалыматтуу кесиптин ээси болом дебей, бир өзүнүн сүйгөн кесибин тандабаш керек деп ойлойм. Кесип тандоо боюнча балким жогорку окуу жай деп эне атанын акчасын кыйнабай кесиптик лицейлерде окуганы ыңгайлуу болуп атабы деги эле ушул Кыргызстандын азыркы абалында же болбосо жогорку билимди алып алыс жактарга барып иштегени туурабы дегендей. Бардык эле адамдын бул кесип тандоосу өмүрүнүн аягына чейин кабыл алган жалгыз чечими. Ошол чечимге жараша ал адамдын келечектеги орду кесипти туура тандоосунан көз каранды болот. Ар түрдүү шарттар менен сыртынан карап, соттордун баарын эле катары менен өзгөчө үйлөрү бар, машинада жүрөт. Же болбосо экономисттер моундай бай жашап атат. Тигиби дебей, ошону тандаганга азыркы убакта жашап аткан биз мындай орусча взрослый деп коет, мындай жашы өтүп калган туугандары, эне аталары баары жардам берип, сүйлөшүп туугандарына. Өзгөчө мен айтат элем, эне аталардын бул жерде ролу чоң болуш керек. Өз баласына ал 9-класска келгенде эмес, 11-классты бүтүп атканда эмес, мектепке баргандан баштап ошо бала менен сүйлөшүп, кадимкидей чоң кишидей сүйлөшүп, керек болсо ошо бала менен үйдүн ичинде мугалим болом десе, балам менен кана мугалимсиңби деп ушундай өзүнчө имитациялык оюндарды жүргүзүп, жарайсың, жарабайсың дегендей кылып бала кесипти тандаганда да биринчи ошол кесипке кирип көрүш керек. Ал кесиптин турмушта кандай пайдасы бар? Мына биз жалган айтып болобу, мындан 10-15 жыл мурун ушул Бишкек шаарында, республиканын борборунда кыргыз улутундагы бир сантехникалык уюмдарды, жабдууларды оңдой турган кишилерди көрчү эмеспиз.
азыр мына оңдойм деген телефонго звонок этсеңер өзүбүздүн эле жакшынакай эле 25-30 балдар чуркап келип оңдоп жатышат. Булардын тапканы эми акчага кызыксаңар күнүнө жок дегенде 1000 сомдон табат. Ушуга окшогон азыр чач тарачканаларга кирсеңер илгери жок болчу. Азыр өзүбүздүн эле кыздар, балдар, даже эркек балдар иштеп жатат. Көрүп сүйүнөсүң. Ушундай бул жашоонун эң негизги маселеси бул кесип тандоо. Муну бир жылда тандаган эле болбойт. Бир күндө тандоого такыр мүмкүн эмес. Бул кесипти тандаш үчүн тигил кесип. Ошол кесип менен 1-2 жолу аз убакыт болсо жашап көрүш керек. Мисалы учурда мындай болуп калды, тигил окуу жайда менин таанышым бар, же болбосо бул жакта бар ошого барсаң окутуп бүтүрүп коет деген бир энеталардын сүйлөшүүсү болуп калды. Эми бул деген ушундай энеталардын өз баласынын тагдырына күйбөгөн, даже баласынын тагдыры ошол энета үчүн бир тыйынга турбаган энета айтат элем. Андай энеталарды мен такыр колдой да албайм, эч нерсе кыла албайм. Себеби мына мыйзамда да жазылган. Мектеп, энета балдарды коомдо жашап кетүүгө даярдаш керек. Өзгөчө мынабу жалпы билим берүү 1-класстан 4-класстын бөлүгүндө мына билим берүү жөнүндө мыйзамда ошондой жазылган. Коомдо жашап кетүүгө даярдаш керек. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз абитуриенттерге кеңеш берүү иретинде болуп жатат, андыктан бизден алыстабаңыздар. Дегеле акыркы учурларда ушул кайсы кесипке мындай суроо талап көбүрөөк болуп атат? Инженерлер. Инженер муну агай даданыңар бар болуш керек. Инженерлерге аябай талап көп. Кыргызстан менен жалпы алсак, конкурстун карап алсак, конкурс карасак, медакадемияга. Медик болобуз дегендерге аябай конкурс чоң, каалагандар көп. Мисалы үчүн мен биринчи курста, биринчи эле курска келгенде, основа логика деген сабак бергенде балдардан сочинение алам, эссе жаздырам. Эмне үчүн бул кесип тандап алдың деп. Балдар как положено баарын сонун кылып жазып беришет да. Анан 5ти бүткөндө алам кайра. Ошо жазып берген 23 баланын бир где-то 15-20 тандап алдым дейт. Кээ бирөөсү бюджетке өткөн үчүн кирдим дейт. Бюджетке өтүп калдым, балым жетип калып деп айтышат. Кээ бирөө болсо айтат, эми башка кайда бармак элем деп, же болсо атам айтты, энем айтты деген сөздөрдү айтышат да. Атамдын, апамдын кесибин улуу атам дегендер. Анан бүткөндөн кайра ошону алып чыгып, кайра алдым мен эксперимент жүргүздүм да ушундай 2 жолу. Кайра ошону жазып сактап коюп, кайра карасам, ошо балдардан кээ бирөө окубай кетип калгандары да бар, бирок мен туура эле тандаптырмын дегени бар. Чын эле ачык жазганы бар. Мен барыбир мугалим болуп иштебейм. Мен барыбир кийин экинчи жогорку билим алам. Муну жөнүнө диплом үчүн окуп атам деп жазып койгондор деле бар ушундай. Мисалы үчүн мен айтып коеюн, Кыргызстанда ар жылы 5705 бюджеттик орун Кыргызстанда бөлүнөт өкмөттөн мыйзамга ылайык. Анын где-то 500ге жакыны эл аралык келишимдер, башка милдеттемелер менен кетет. Анан калган 5300-5200 Кыргызстандагы турган окуу жайларга бөлүнөт да. Мисалы үчүн мына кантип бөлүнөт эми ал? Кыргызстан өзү 6 миллион эли болсо, жылына 60 миң, 70 миң 11-классты бүтүп атса, андан башка мурунку жылдары бүткөндөрү бар, техникумду бүткөндөрү бар, орто кесип окуучуларынан жанагы башталгыч кесиптик окуу жайларын бүткөндөр бар, көп кишилер. Анан Кыргызстанда мунун баары жанагы суроо талапты кабыл алабыз биз. Бул жанагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги бизге жыл сайын декабрдын аягына чейин бизге суроо талапты Кыргызстан боюнча берет. Ошондон эгер убакыт болсо мен 1-2 жөнү келтирип кетейин. Мисалы үчүн бул жерде билим берүүгө 2009-12 кызмат орду жетишпейт экен азыр, бош турат экен. Мен бош турбайт, бирок жетишпейт, ошончо мугалим керек. Ал эми жогорку окуу жайлар 6700 келишим түзүп келди. Мына бул министрликтин берген 2712, ал эми мен кабыл алам деп туруп окуу жайларга 6770 орунга келишим түзүп келди. Ошондо биз ал жерге 2100 орунду быйыл пландап жатабыз.
бергенге, мугалимдикке. Анан экинчи орунда бул жерде жок, бул экинчи орунда экен. Эми мына эмени айтып кетпедиби, саламаттык сактоону. Ооба. Мына саламаттык сактоону ошол эмгек министрлигинин берген божомолу боюнча 8000 эми жетпейт. Орун адам адис жетпейт. Анын ичине мына окуу жайларды келишим түзүп келгиле, кандай прогноз барсак 754 орунга келишим түзүп келди. Мына байкагыла, мугалимдикке 3000 орунга почти 7000 мен алам деп түзүп берип атат. Бул жерде эмбеге саламаттык сактоодо 8000 орун адис керек, 8000 адис керек деп божомол берилип алса, 700 гана кишиге келишим түзүп келди. Анан ушунун баары ар бир окуу жайында илинип турат. Бул өкмөт чечиминен жыл сайын бекитилет. Анан ошого карап туруп, ошону кабыл алып, анан тиги конкурс жүргүзүүнүн, бул орундарды бөлүүнүн өзүнчө формуласы бар, өкмөттөн бекитилген, ошону менен так жүргүзүлөт. Анан дагы айтып кетейин, искусство, маданият окуу жайларында жана дене тарбия, спорт окуу жайларында жалпы республикалык тештирлөөнүн жыйынтыгынын кереги жок. Ал жерде өзүндө атайын сыноо болот, ошонун негизинде кабыл алынат. Мен айткым келет, мындай карасаң, мугалимдердин акыбалы азыр өтө эле оор да. Мугалим мындай карасаң бир нерсени производить этпейт, бирөөнү кызматка ала албайт, справка жазып бере албайт. Анан болгону таза жүрөк балдарга жакшы окуу, аябай көйнөк кий, сабактан калба деген гана жөндөмдөрүн арттырууда да. Анан ошондо деле акыбалдары жаш мугалимдер азыр 5000 зарплата алат, же болбосо 3000 алат жаңы келген кадр. Эми бул менен жаштар жанында бага албайт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо айлыктын астыгынан мугалимдер мугалим болгулары келбейт. Мугалимдерден тышкары башка кесипке ээ болгон студенттер деле эмне үчүн жумушка орношпой атат. Анткени орун жок. Ашыгы менен чыгарылып атат, чын айтыш керек. Азыр барып бала бул юрфакты, экономфакты бүтө бир компанияга барып, бир фирмага барса, сөзсүз опыт сурайт экен. Опыт, тажрыйба сурайт. Бүткөн балада кайда опыт болот? Жаңы эле бүтүп атса. Жок да опыт. Анан эптеп киришип, опыт чогултушат. Ошондой көп да. Анан дагы бир себеби мына баары деле Бишкекке чогулуп атабыз. Ооба. Чоң шаарларга. Мектептерде жетишпей атат мугалимдер. Айылдарда врачтар жетишпей атат, инженер да жетишпейт, башка кесип да жетишпейт. Бирок ага барбайт. Баары ушул жерде чогулуп аткан. Бул да бир себеп. Экинчи, үчүнчү себеби дагы эже туура айтып кетти. Акча. Каражат да. Акчаны көп тапкан жерге баргысы келет. Тиге урнат, бу урнат, карап көрөт, акча жашай албайм, зарплата аз экен деп эле. Бул баардыгы эле кесипке тиешелүү да. Кетип калышат. Андан көрө базарда отурсам, же лучше официант болсом, же чаштыраш болсом деп кетип атышат да. Бирок 5 жыл окуду да, акчасын коротту. Ушуну тандаганда мен айтар элем ушу абитуриенттергечи. Чем бир акчаңарды коротуп, же убактыңарды коротуп кетиргиче бир ойлонуп тандаш керек деп ошого чакырар элем. Мисалы, чоң бир жогорку окуу жайларда окусам да, мисалы сиз ушул эгерде тесттен өткөрсөңүз же болбосо ошондой бир кайсы окуу жайда окусам деп кыялданасыз? Мен БУГУ. Сизчи? Мен Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында окугум келет келечекте. Ушинтип жогорку окуу жайды тандабай эле кесиптик лицейлерди эмнеге ойлонуп көргөн жоксуңар? Кесиптик лицейди мисалы үчүн 9 класс бүткөндө эле тандап кетсек болот эле. Бирок азыр 11 класска чейин окугандан кийин жогорку окуу жайды тандаган келет экен. Деги эле ушул учурдагы ар кандай курстар бар, ар кандай интернет деген нерсе бар. Ошолор менен мындай даярданып атасыңарбы? Же болбосо атайын бир мугалимди жалдап алып даярданып атасыңарбы? Же баягы күнүмдүк эле өткөн сабак менен кичине окуп коюп эле тестте толуктап өтүп кетебиз деп атасыңарбы? Жок, биз жылдын башында курстарга бардык. Мисалы азыр интернетте мисалы орто боюнча тесттер аябай көп, Test&KG деген сайттар бар. Ошолорго барып ошо өзүнүн билимибизди текшеребиз, жана ЦКМ, ЦОМО деген тест өткөрчү жайлар бар. Ошо барып өзүнүн билимибизди тактап атабыз азыр. Абитуриенттердин окууга өтүшүнө дагы бир окуп кетишине, өтүшүнө деги эле ушул контракт маселеси да бир аз ойлондурат да. Анан жылдан жылга эле контракт өсүп атат. Быйыл дагы контракт өсөбү же эмне болот ушул жагы? Эми контракттын өскөнү ал өзүнчө мамлекеттик орган бар. Ал жерден монополияга каршы саясат деген агентство бар. Ошол жерден баары такталып алат. Бул контракттын өскөн
өстү деп айтабыз. Өскөн менен базардагы баанын өсүп атканын деле көрүп атпайбызбы? Ошондой эле кагаздын, башканын баасы өсөт. Анан ошон үчүн тиги сабак берип аткан мугалимдердин, камсыз кылып аткан персоналдардын айлыгы дагы өзгөрүш керек ошого карата. Ошол себептен бул нерсе ошондон көз каранды болот. Деги эле ушул студенттердин окуусуна да контракт кандайдыр бир деңгээлде алардын билим алуусуна бир тоскоолдук кылып койбойбу айрым учурда? Чынын айтканда биринчи курска киргенде балдардын ата энеси намыстарын эле киргизип салат окууга. Ооба. Эчтекени карабай эле окуу өттү деген ат керекпи же иши балам окусун деген тилеги менен киришет. Анан 1-2 жылдан кийин эле билинет, даже 1 жылдан кийин билинет. Акча төлөшү оор экенин. Ал акча төлөгөндөн чыгара албай окутуш керек, кийинтиш керек, жаткырыш керек дегендейчи. Мына ошону менен параллельно контракт окуу акысын төлөйт. Ошондо кыйналуулар башталат. Төлөбөй кетип окуудан чыккан студенттер көп. Чынын айтыш керек. Анан студенттер ата энесине кыйнай албай иштеп башташат. Өзүлөрү иштеп таап башташат. Ал сөзсүз билим алуусуна кедергисин берет. Сабакка келбейт, иштейт, баягыдай болбой калат да. Ошентип эле чынын айтыш керек, бул жерде баягы формализм орнуп калышы мүмкүн. Бирок мунун баарын айта албайм. Студенттердин арасында ата энеси колдогон, акчасын төлөгөн, аябай жакшы окуган, жалаң жакшы бешке окуган да контракт окуган балдар бар. Талкуу болуп жаткан темабызды коомчулукка жарыялаганда конокторго дагы бир нече суроолор келиптир. Азыр биз жооп алалы. 12 класс киргизилет деген сунуштар болуп жатат. Эгерде 12 класс киргизиле турган болсо, абитуриенттердин саны жагынан кандай болуп калат дейт? Эми ал сунуштар айтылып жүрөт. Бул деген мындай азырынча киргизилет деген чечим кабыл алып эметкилген жок. Бул талкууда жүргөн маселе көптөн бери. Андан кийин ал жерде абитуриенттердин саны боюнча эми 1-2 жылга мындай айырмасы азайып көбөйүп айырмасы болуп калышы мүмкүн. Ал көп деле мындай таасир бербейт деп ойлойм. Кошумча предметтерден окуучуларды даярдоодо акча аласыздарбы же бекер даярдайсыздарбы дейт? Мисалы сиз. Биз мектеп гимназиясыбыз. Биз балдардан бир тыйын албайбыз. Кошумчаны мамлекет бизге төлөп берет. Абитуриенттердин баардыгы сиздин колуңуздан өтөт экен. Тесттен өтпөй калган абитуриент акча берип, тааныш салып, ортодон өтүп кетейин деген учурлар болобу? Буларды кандай кыласыз дейт? Абитуриенттердин баары менин колуман өтпөйт. Мурда гана приемный комиссияда жоопту катчынын орун мотору иштеп келген 5 жыл. Ал жерде чоң комиссия бар. Андай болушу да мүмкүн эмес. Эч кандай мына ачык эле айтайын, ушул жерден бир дагы тааныш акча менен барып өтүүгө мүмкүн эмес. Азыр орту деген бар. Орту деген компьютерге түшөт. Билесиңер. Университетте ушунда онлайн менен көрсөтүлөт. Адыр түшкөн балың адыр эле чыгат кайра онлайндан көрсөтүлөт. Өзүң кайсы рейтингде кайсы орунда турганын билесиң. Тааныш салып, акча салып, өткөрүп берем, тиңтем дегендерге эч ким ишенбешиңер керек. Андай болушу мүмкүн эмес. Бул Кыргызстан боюнча ушундай болуш керек. Анан ал ошентип ортолукта жүрүп кээ бир шылуундар, ошол окуу жайга тиешеси жоктор көрүнгөндө айтып баш айлантышы мүмкүн. Бар ошондой. Ар бир окуу жайда азыр 23 окуу жайда былтыркы жылдан баштап уже талонду таштап эшикке чыгып эс алып карасаңар 5 мүнөттөн кийин сиздин номериңиз менен балдын суммасы канчанчы орунда кетип атасыз көрүнүп турат. 5 мүнөт эмес ага, сразу эле. Эми чоң окуу жайларында мынтип кетиксең 5 мүнөт болот да. Анан ошентип көрүп, күн сайын болбосо саат сайын интернетке кирип, ошонун сайтынан алып канчанчы орунга жылып калдым, өйдө жылдымбы, ылдыйын көрүп турсаңар болот. Анан ошону көрүп турган адамдар кантип анан ылдый жагынан эметет. Аягында формула чыгарат. Формула чыгып калат, өзү билет бала. Интернетке сайтка коюлган азыр, сайтка коюлбагандары эсептелбейт. Анан ошонун жөнүндө маалымат бардык жерде сакталып турат. Ошон үчүн ал андай болушу мүмкүн эмес андай. Жасап коебуз дегендерге ишенбеңиздер. Ишенбеңиздер да. Алданбаңыздар. Эгерде тесттен өтпөй калсаңыздар, эмне болосуздар дейт? Же сырттан окуйсуздарбы? Эгерде тесттен өтпөй калсак, анда лицейге барам. Кака? Жана лицейлер бар го. Лицейлер, кесиптик лицейлерге. Анда кайсы кесипти несі болуп каласыз анда? Парикмахерский. Жакшы. Сизчи? Бул да жакшы кесип. Тесттен өтпөй калсак ойлонуп көрдүк. Мен да ошол кесиптик лицейди тандадым. Бизге жакын эле мектепке кесиптик лицейден өздөрүн тааныштырып кетишти. Анан бизге жакты деп ойлойм. Деги эле бизге эмес, биздин класска да жакты. Эгерде балким тесттен өтпөй калсак, анда кесиптик лицейди тандап кете беребиз. Келечекте кайсы кесиптин ээси болосуз анда? Анда парикмахер глубок профиля. Жакшы. Ага бирдемке айтам дейсизби?
жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы босого балл деп коебуз, жогору балл албай калса эле ошо менен жашоо токтоп калды дегендей. ооба, Андай болбош керек. Андан кийин бизде мынакей 89 миңге жакын орто кесиптик окуу жайларында окушат студенттер. Булар дагы өз жашоосун аны бүтүп эле жогорку билимди болбой иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. 35-40 миңге жакын башталгыч билим берүү жана лицейлер, профлицейлер, училищалар дейбиз. Ошолорду бүтүп деле өмүр бою иштеп, бала чакасын багып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн каалоосуна жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша алып кетиш керек да. Мен мына контракт менен келишимден окуган балдарды айтат элем да. Бул жанагы буякта айтылып кетти. Орусча айтканда престиж үчүн же коңшумдан же туугандарымдын калбайм дегенде эптеп баласын ошол актылуу окууга киргизүү деген эмес. Ал жерде деле бюджетке киргендей өз каалооңор менен келип жакшына окуш керек. Анан ошол жерден деле мыкты адис болуп чыгууга болот. Стандарттар бирдей. Бюджетте окуган балдар менен бир группада отуруп окуйсуңар бир аудиторияда. Анан бул жерде адам өзүнүн билим алып келгенден кийин негизги жумушу билим болуш керек. Билим берүүнүн стандартында ар бир студентке 24 сааттык суткага эсептелген жүктөм нагрузка, окуу нагрузкасы эсептелген. Ошону эсиңизден чыгарбагыла. Анан жанагы иштеп кетем, тигиндей кыла коем, жарыш кыла коем дегенде ошонун пропорциясы бузулат. Анан мамлекетке оорулуу болуп калган адистердин кереги жок. Мамлекетке чың денелүү оорубаган жакшынакай. Ошон үчүн адам дагы ойлонуш керек. Мына азыр окуйм деп түндөс иштеп, түн жарымына чейин таң аткачан күндүзү келип сабак өтүп, бул таасир берип калышы мүмкүн. Жана жаңы абитуриенттер келген атпайсыңар окуу жайларындачы. Жанагы ортодон чыгып талондордун мен алып берип салам деген сөздөргө ишенбегиле. Бул андай эмес, кайда айтты, мен да айтып кетейин. Өзүңөрдүн эле талонуңар менен өтсөңөр балаңар жетип турса, шеришпеш керек. Анан ушул каналды уюштурган силерге рахматчылык билдиргим келет. Анткени бул аябай актуалдуу проблема. Анан суранар элем абитуриенттерге кесип тандаганда аябай ойлонуп туруп, кеңешип туруп тандасаңар. Иштерине ийгилик каалайм. Урматтуу жаштар, берге катышып отурган телекөрүүчүлөр, эн аталар. Бул кесип тандоо адамдын жашоосунда эң жооптуу мезгил деп ойлойм. Ошондуктан жет өлчөп бир кесип. Анан бул бүгүнкү Аян телевидениясын уюштурганына чоң рахмат. Окууга жогорку кабыл алуунун процесси толук ачык, автоматташтырылган жогорку окуу жайларда. Ошон үчүн эч кандай кошумча мындай көргөзө коем, кызмат көргөзө коем дегендерге ишенбеңиздер. Өзүңүздөр келип эле көрүп, тактап, анан өтпөсүңүздөрдү аныктап ошого так мамиле жасаңыздар. келиңиз эжеке, сиз да жыйынтыктасаңыз. Мен жана жогоруда айтып кеткендей эле айтып кетем, болор бала бешиктен тойлойт, болор кулун желеден тойлойт. Ар бир жаш адамдын тагдыры өз колунда. Ошол өз колундагы тагдыры баары эмгектен башталат. Эмгек бакыттын башаты. Ар бир ата эне мына бүтүрүүчүлөргө, абитуриенттерге, ата эне, ага тууган эже агайлар ак жол тилеп, ак батасын берип, турмуштун чоң шарына кадам таштап атышат. Ошо жолдору чыйыр болсун, жолдору ак жол болсун, өз кесиптердин, жакшы кесиптердин ээси болуп, гүлдөгөн Кыргызстанды гүлдөтүп, экономиканы чыңдаган жаштардан болсун. Ак жол. Мен биринчиден быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн баарына ийгилик каалайм. Жана ошондой эле силерге да чоң рахмат бизге кеп кеңеш берип келгениңиздерге. Биз да быйыл бул чоң жашоого мындай кадамыбызды таштап атабыз. Ошондуктан өзүбүздүн мындай аябай жет өлчөп бир кесип, туура кесип тандап, баардык Кыргызстандагы бүтүп жаткан абитуриенттерге өзүмдүн мындай каалоону айтып кетким келет. Баарына ийгилик каалайм. Албетте бул тесттен кулап калуу бул жашоодо бир нерсени чечип койбойт. Бирок ошого мындай кайгырбастан туура жол тандап кетет деген үмүттөмүн. Жакшы.
Баарыңыздардын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу абитуриенттер, эң негизгиси кесип тандап жатканда мага эмне жагат эмес, мен эмнени кыла алам деген суроону өзүңүздөргө койсоңуздар, анда туура чечим чыгат деген ойдобуз. Ушуну менен чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чир, сиздин багыт.